Bismillah. Жалал-Абадта кезектеги мамлекеттик ипотекалык үйдүн курулушуна капсула салынды. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып жаткан мамлекеттик ипотекалык программа айыл жерлеринде да ишке ашууда. Бүгүн 19 декабрда Сузак районуна караштуу Лелин айыл өкмөтүндө көп кабаттуу үйдүн курулушуна старт берилди. Бүгүн ушул президентибиздин Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн саясаты ушул баягы көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча иштер жүрүп атат. Буюрса 1-2 жылда биздин жарандарыбыз ушул муктаж болгон жарандарыбызга үйлөр берилет да. Жакшы, капаттуу үйлөрдөн салып, келечекте ушу биздин муундарга, биздин неберелерге калаткан жашагай үйлөрдөн болсун. Ушу Лелин айыл өкмөтү эмес бардык элге шарт түзүп атат. Ушуларга тилеген ой максаттарына Алла таала өз жеткирбесин. Ипотекалык үйгө айыл өкмөттүн Винсовхоз айылынан 2 гектар 60 соток жер ажыратылган. Көп кабаттуу турак жайда жашоочулар үчүн бүт шарттар түзүлөт. Мында унаа токтотуучу жай, балдар ойноочу аянтча, үйдүн ички ремонту эске алынган. Ипотекалык турак жайды куруу мөөнөтү 1,5 жыл деп көрсөтүлгөн. Курулуш аягына чыкса, Лелин айыл өкмөтүндө 1000 тегерегинде үй бүлөнүн турак жайга болгон муктаждыгы жоюлат. Талап боюнча батирлер биринчи кезекте социалдык жактан аз камсыз болгондорго бөлүштүрүлөт. Аларга 4% үстөк менен баштапкы төлөмү жок 25 жылга берилет. Ал эми ишкерлер жана жеке компанияда иштегендерге 8%дан. Жакыр жашап, мындай жашагандарга үйлүү кылуу, ушуларга бир жакшы турмушу шарт түзүп берүү болуп ататтардын планы. Мурунку президенттерибизди аларды айтпай эле койлайлар, өзү менен өзү болду, кылганын кылды, алганын алды дегендей. Мына эми мына ушу биздин азыркы мына 2-3 жылдан бери иштеп аткан президентибиз Кудай кааласа ойлойбуз, келечекте Кыргызстанды көтөрөт, алдыңкы мамлекеттерге жеткирет деген ойдобуз. Эми ушу тез аранын ичинде бүтүп берсе, биздин балдарыбыз көптөгөн балдар миграция болуп, Москвада жүрөт, аякта жүрөт, биякта жүрүшөт. Ошолорго келип үйлүү, жайлуу болуп, ушул жерде иштеп, иш менен камсыз болсо, Кыдыршаевичтин атайын буйругу менен өтө дыкат текшерилет. Өтө тегиз жакшы каралып, өтө муктаждарга биринчи очередь, ветерандарга, муниципалдык кызматкерлерге биринчиден ошолорго бөлүнөт, анан элге муктаж болгондоруна да каралып, электрондук список дегенибиз бар, аны карайбыз. Ошол менен элибизге баягында жеңичинен тааныш-паныш кылып бөлүнбөгөнгө аракет кылабыз. Белгилей кетсек, ипотекалык үйлөр аймактардан биринчи болуп Жалал-Абадта салына баштады. Учурда облуста 9 кабаттан турган 4 кабаттуу үйдүн курулушу жүрүүдө. Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн демилге калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында ишке ашууда. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад.